Ассаламу алейкумдар. Урматтуу ардактуу кыргызстандык бир туугандарым, жалпыңыздарга Ысык Көл областына караштуу сүйүктүү мындай Ак Суу районубуздан силерге кечки салам. Урматтуу мекендештер, азыркы эфирге чыгып атканымдын бирден бир себеби бүгүн мен пост жаздым эле. Жана Кой Таш окуясынан жабыркаган генерал-майор Самат Курманкулов агабыз жөнүндө кече анын чыгарылган YouTube'га чыккан видеосун көрүп жөн жата албастан бүгүн мен азыркы биздин Кыргыз Республикасынын премьер-министри Акылбек Сөнбековичке, депутаттарга, МВДнын министри МВД Ниязбековго ошо кайрылуу кылдым эле да. Эң акырында ошол кайрылуумдун ошол посттун акырына Сейит Атамбаевди да отметкалаган болчумун. Ошол Сейит Атамбаевди отметкалагандан кийин ашанын тарапташтары мени чыгарышыптыр да. Ошону силер менен чогуу биргеликте окуп берейин да, туугандар. Анан силер да калыс болуп өз пикирлериңерди жазып койсоңуздар болот. Урматтуу Алмаз Шаршеновичтин тарапташтары, силерге кайрылып коеюн. Биринчиден, ал жакта мындай трагедия кылчу деле мен пост жазган эмесмин биринчиден. Экинчиден, мен судья дагы эмесмин. Биздин өзүбүздүн мыйзам бар. Ошол мыйзам баа берет. Анан өзүмдүн жарандык оюмду жазган болчумун ал жакта. Сиздер эмнегедир эле сүттөн ак боло берет экенсиздер. Ал генерал-майор Самат Курманкулов агабыздын азыркы инвалид болуп калышына Алмазбек Шаршенович тарап дагы күнөөлүү. Биринчиден. Экинчиден, Сооронбай Шарипович дагы күнөөлүү да. Эки тарап күнөөлүүсүңөр. Мындай айтканда, ошол бир үй бүлөнүн сүйүктүү атасына, бир үй бүлөнүн сүйүктүү баласына килтейген полковникти инвалид кылып койгонуна ошол эки дөө күнөөлүү, мисалы айткандачы. Силер чычалабагыла мындай чындыкты дагы биле жүргүлө, анан кайда факты далилдеп эле документально баарын туура дей бересиңерби? Биринчиден айтып коеюн. Силерге мына мени мындай чыгарышыптыр, урматтуу мекендештер, баарыңыздарга көрсөтүп коеюн. Силер да көп болгула мына. Мына мекендештер мындай жазыптыр. Некий умник дейт, Бахтияр Касенов дейт. Наслушавшись слухов или сам состоять в фейк-бригадах, дейт, не имея представления, как все произошло, дейт, она делает диванный анализ, дейт, для себе подобных, тигиндей мындай, анан тигиндей мындай, мына өзүңүздөр окусаңыздар болот. Аны азыр чыгарган эмени да көрсөтөм азыр. Момдай деп туруп, мына мен могу жазганым могу болчу да. Урматтуу деп Сейит Атамбаев деген жагын скрин кылып алышыптыр. Мына анан моголор күнөөлүү деп коюптур. Мына ушул. Анан мени ушундай кылып, типа фейктердин тигинси мунусу депчи. Ошол Алмазбек Шаршеновичтин тарапташтарына айтайын дегеним, ошол фейк мейт дегендин баарын ушул силер уюштурасыңар баарын демчи. Бүт команда Сапар Исаков силердики. Жанагы Кудайдан кет ачан качкан баары силердики. Кыз боозу энесин коруктат деген эмелер экенсиңер. Мен силер менен эч кандай кастыктап же силерди жамандаган жерим жок. Болгону жеке пикиримди жаздым. Эмне Кайраңдыбай Роза Отунбаеванын экс деген макамын алып жүргөн пенсиясын алып, ошону Самат Курманкулов агабызга бөлүп берүүнү суранган болчумун мен. Ал жакта деген мындай трагедия кылчу деле сөз жазган эмес болчумун. Антип силер каралап жаман көнүп турсуңар. Мен сиздерди да карадым. Бүгүнкү мени ошол жана чыгарган адам өзү деле бир азыр көрсөтөм ким экенин. Мына класс баскан адамдары мындер дейт. Жалаң карасам ошол Атамбаевдин тарапташтары бүт баары теңчи. Канат Сагынбаев деп жүрөт. Класс баскан адамдары, анан биякта типа Додик дейт, бирөөсү Додик деп жазган эмиш меничи.
эмнеге Сейит Атамбаев барышы керек Бахтияр Касымов деген мээси ордундагы адамбы дейт. Анан калыстык деген болуш керек. Мен Сейит Атамбаевка жазганымдын себеби, урматтуу мекендештер, бул Кыргыз Республикасынын 7-чакырылышынын депутаты азыркы тапта. Ушул элдин атынан келген, шайланып келген болчу. Ушу элге керектүү мыйзам жазам, ушул элдин керегине жарайм деп. Ушул трибунадан Сейит Атамбаев чыкканда ушул элдин көйгөйүн алып чыкканын анча көргөн жокмун. Болгон эле жалаң эле атасынын көйгөйүн алып чыгат. Мындай болуп атат, анан сот маселеси мындай, анан жана камалып кеткендер тууралуу деп элечи. Мен суроолой бергем ала Сейит Атамбаевка. Сен, урматтуу Сейит Атамбаев, сиз элдин көйгөйүн көтөргөнү келдиңиз беле же атаңыздын көйгөйүн көтөргөнү келдиңиз беле деген эле суроо узаткан болчумун да. Чында туугандар мисалы. Анан мен жаздым аягында. Кыргызда жакшы сөз бар, атаңды өлтүргөнгө энеңди бер деген. Ошол сабырдуу болуп, ошол сөзгө таянып, ушул Кыргызстан эли үчүн эмгектениңиз деген суроо болгон. Булар мына менин додик, модик деп кайдалардын баарын айтышып. Мен жаман деле айткан эмесмин. Урматтуу Алмазбек Шаршеновичтин тарапташтары, силер дагы бир жолу баса белгилеп кайталап өтүп кетейин. Кыз боозуп, энесин коркутат болбогула. Ар бир адам кылган ишине жооп бериш керек. Бул дүйнөдөн болбосо да акыреттен албетте жооп берет. Ошол себептен бул өзүңүздөр эгерде мусулман болсоңуздар прекрасно түшүнөсүздөр. Камалган күнү бар, чыкканда күнү бар. Аны көргөн бийлик күнөөлүү эмес. Тиги бийлик күнөөлүү, анан тиги эмес. Ошол оюндун баарын твартеткен өзүңөрсүңөр. Ошол Сооронбай Шариповичти күнөөлөйсүңөр, Бирсадыр Кожоевичти күнөөлөйсүңөр. Биякта силердин урушуңарга азыркы бийлик, биздин Ажабов Садыр Кожоевичтин эч кандай тиешеси жок. Ал киши силерден райым сурап жалдыраткан күнү дагы силер баарыңар жалдыраткансыңар ошол күндө. Жалаң силердин команда көбүп кеткенсиңер мындай айтканда. Акчага көздөрүңөр май басып кеткен. Бирөөнүн өзүңөрдүн башыңарда кемчиликти көрбөй бирөөнү күнөөлөбөстөн ошол үчүн мындай кыргыз эли үчүн деп мындай биримдикте бир клан эмеспиз да, биз кыргыз элибиз. Биргеликте иш кылышыбыз керек. Фейк команда дептир. Фейк команданын ичинде мына силерсиңер жалаң ушул бийликти алып түшүш керек, анан переворот кылыш керек, анан тиги Сооронбай Шариповичтен өч алыш керек деген максатта биз эмес, силер жүрөсүңөр. Оюңардын баары сасык мындай айткандачы. Болдугула, токтоткула, жетчет. Менин жазган постуман антип трагедия издебегиле, андан көрөк ошол чынында патриот болсоңор, чыныгы патриот болуп, ушул атаңарды агыш деген, тагыш деген ушул дей турган болсоңор, анда ушул ооруп аткан адамды зыярат кылуу бул дагы бир чоң соопко ээ болосуңар туугандар. Ошол үчүн туугандар, ынтымакта, биримдикте бололу. Көрүнгөндү жамандатканыңарды токтоткула. Биздин Кыргызстанда биз Кудай буйрса өнүгөбүз, өсөбүз буйрса иншалла. Мен кээ бирки мени жаманатты кылып аткан адамдар окшоп акча алып алып жаманатты кылбайм. Мен силерге Алланын аты менен касам ичип айтам деп канча жолу айткам. Мен жалданма эмесмин. Дагы бир нерсени баса белгилеп айта кетчүмүн. Кээ бирки инсандар туугандар мындай экен да. Мисалга ала кетейин. Бир адам чоң постто турган болсо, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ал адамды мактайт экен. Мисалы, эртең мага керек болот деп бир өз кызыкчылыгы, бир максаты болот экен. Аны көп жерден байкап жүрөм. Менде андай жок. Мен мына өткөндө өзүңүздөр билгендегидей эле айыл чарба министри так иштей албай атат. Жылыш жок айыл чарба министрлигинде. Мына ачык эле өзүмдүн Ак Суу районуман ал киши. Бирок мен башкалар окшоп аны жакшы сонун иштеп атат деген жерим жок. Акта ак, көктү көктеш керек. Анан кошоматчы, анан тигилчи, булчу деген мага жарашпайт. Эгерде мен да башкалар окшоп өз кызыкчылыгым үчүн мен да кыйналып жашайм, мен да кыйналып жүрөм. Москвадан келгеним, авария болгону. Бирок мен өзүм бала кезимден бери өз эмгегимди кылып күнүмдү кечирип келгем. Мен ошонтип эле өтөм. Аллах тааланын ырыскыны баардыгына бирдей берүүчү зат. Мен тирүү адамга өзүмдүн
Үмүт кылбайм, мен Аллага гана үмүт кылам. Баардык нерсе Алланын буйругу менен болот мекендештер. И Алмазбек Шаршеновичтин тарапташтары, силер дагы ушундай чечимге келгиле. Ынтымакка чакыргыла, аныңа баштарыңар иштесе баарың артык мени жөнү жок каралатпай. Ассаламу алейкум баарыңыздарга.